Депутат: чет өлкөдөн ун көп келип, 3000дей кыргызстандык иштсиз калды. Чет өлкөдөн ири көлөмдө буудай алып келингендиктен Кыргызстанда 3000 адам жумуссуз калды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Азамат Арапбаев комитеттин жыйынында билдирди. Ал расмий маалыматтарга таянуу менен 2014-жылы өлкөгө 460 000 тонна un алып келинсе, анан көлөмү 2018-жылы 800 000 тоннага жеткенин айтты. Эл өкүлү мунун кесепети Кыргызстандагы жумуш орундарын азайышына алып келгенин белгилейт. Азыркы тапта un чыгарган ата мекендик ишканалар калбай калды. Жалпысынан 3000ге чукул адамды жумуссуздук алып келди. Алардын көбү чет өлкөгө эмгек мигранты болуп кетүүгө аргасыз болду, деди Арапбаев. Учурда Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети менен укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитетинин жыйыны өттү. Депутаттар аткезчилик жол менен ташылып келген товарлар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди талкуулашты. УКМК генерал-майор Талантбек Исаевга кылмыш ишин ачты. УКМК генерал-майор Талантбек Исаевге кылмыш ишин ачты. Бул тууралуу аталган комитеттин басма сөз кызматынан билдиришти. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 320-берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен катталган. Учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүрүүдө, деп билдирет басма сөз кызматынан. Талантбек Исаев 2018-жылдын 11-октябрында Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башкы башкармалыгынын башчылык кызматына дайындалган. Депутат Мамашева Матраимовдун иши боюнча өкмөттүн пикири кандай экенине кызыкты. Салык кызматы менен бажы кызматынын аткарган ишине дайым терс ой пикирлер айтылып келген, деп бүгүн 26 ноябрда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында депутат Айсулуу Мамашева билдирди. Барыбызга белгилүү болгондой, кечээ Борбордук аянтта коррупциянын символу болуп калган Раим Матраимовго каршы митинг болуп өттү. Бул боюнча өкмөт эмне дейт, кандай жылыш бар, деп депутат вице-премьер-министрге кайрылды. Бул боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Учурда комиссия тиешелүү иштерди жүргүзүүдө, деди Разаков. Мамашева: сиздер иштеп эле жатасыңар, бирок ушул эле учурда мамлекеттик иштерде иштебеген адамдар баарын иликтеп бүтүп койду, деди. Разаков мындай суроолор менен укук коргоо органдарына кайрылуу керектигин айтты. Анда сиз эмнеге отурасыз, деди Мамашева. Жеңиш Разаков тиешелүү мекемелер иликтеп жатканын белгиледи. Россияда кыргызстандыктар катышкан мушташтын себеби айтылды. Москвада көчө шыпыргандар футболдон улам мушташканын РИА Новости агенттиги жазды. Ага ылайык мушташтан кийин 17 киши кармалган. Жекшемби күнү милицияга Ефремов көчөсүндө мушташ болуп жатканы тууралуу кабарланган. Укук коргоо органдарындагы ишенимдүү кишинин айтымында мушташкан жарандар жилищник компаниясында иштеген кыргызстандыктар менен өзбекстандыктар болгон. Окуя болгон жерге келген полиция 18 жаштан 49 жашка чейинки 17 кишини кармаган. Медициналык жардам сурап, бир да жаран кайрылган эмес. Кармалгандарга карата майда бейбаштык боюнча административдик протокол түзүлгөн. Депутат маанилүү мыйзам долбоорун кароодо жетекчилер келбей, стат катчынын жибергенине нааразы болду. Маанилүү мыйзам долбоорун кароодо жетекчилердин бирөө келип түшүндүрүшү керек, бирок статус катчы эмес, деди бүгүн 26 ноябрда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында депутат Мыктыбек Абдылдаев. Комитет жыйынында сот арачылар сотун киргизүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамынын долбоору биринчи окууда каралды. Жогорку сотто караштуу сот департаментинин статус катчысы мыйзам долбоору боюнча маалымат берди. Бизде сот реформасын караган атайын кеңеш бар. Ал кеңеш чечпесе биз кантип чечебиз? Ал жакта Исабаев, Сабиров, Калиев, Жамшитов, Жээнбаева, Жаманкулов, Гебезбековдор жана башкалар бар. Алгач алар жылдырабыз же жок деп чечиши керек. Алар чече электе статус катчынын маалыматы менен алардын башын аттап чечип кое бересиңерби? Сотто жалгыз төрагалык кылып отурган сот эч нерсе чече албай калат. Мыйзам боюнча 9 сот арачы турат. Алардын пикири менен анын чечими чыгат. Бул маселе жыйында каралды беле, деди депутат. Буга юстиция министри Марат Жаманкулов: жыйын болгон тиешелүү документтер өкмөттүн аппаратында бар. Ошону берели, деди. Муну жетекчилердин бирөө келип түшүндүрүшү керек, бирок статус катчы эмес. Бул чечимди кабыл алуу менен көп нерсе өзгөрөт. Мен январь айында эле колуңардан келбейт дегем. Ошондо пилоттук долбоор ишке ашат. Ал Бишкекте жана Ошто иштей баштайт деп айтылган. Анан кимге ишенебиз, деп кошумчалады. Текебаев: бийлик элдин талабын буйта өтүүгө укугу жок.
Атамекен партиясынын лидери бажы тармагындагы коррупция боюнча журналисттердин иликтөөсүнө пикирин айтып, элдин талабын туура деп эсептейт. Текебаевдин айтымында бажы тармагындагы жүк ташуудагы мыйзамсыз иштер азырда уланып жатат. Реэкспортто коррупция болуп келген жана болуп жатат, деди ал. Менден башкалары 2017 жылга чейин болуп келгенде эле токтоп калып атышат. Мен бүгүн да болуп атат деп айтам. Муну президент, өкмөт токтотушу керек. Жигердүү жарандардын талабы күн тартибинде бул маселе актуалдуу болуп турганын көргөздү. Президент, өкмөт, парламентте бул көйгөйдү буйтап өтүп, көз жаздымда калтырууга укугу жок. 25 ноябрда Бишкекте жүздөгөн адамдар борбордук аянтка чогулуп, бийликтен коррупцияга каршы күрөшүүнү талап кылышкан. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөнү жарыялаган. Субихи Пархати: Атамбаев мени жана атамды уят кылды. Бизде мындай компания алуу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз муну билген эмеспиз. Бизде мындай компания алуу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Алмазбек Атамбаев мени жана атамды уят кылды. Бул тууралуу пикирин коомдук биринчи каналдын Атамбаев байлыгын шектүү жолдор менен кантип топтогонун баяндаган жарым сааттык иликтөөсүндө форум кайра каттоодон өтүп, анын жападан жалгыз ээси болуп калган 28 жаштагы Субихи Пархати айтып берди. Анын айтымында ал өзү боюнча мындай маалыматты интернеттен окуп, андан соң шашылыш Кыргызстанга келген. Аны менен катар Пархати Атамбаев аны пайдаланып кеткенин, мындай иштер болбогонун кошумчалайт анда. Ошондой эле Пархати кайсы бир документтерге атасынын суранычы менен кол койгонун, бирок эмне иш экенин билбей турганын айтат. Иликтөөдө Субихи Пархатиге жазылган мүлктөргө Атамбаев эле ээлик кылган деп божомолдойт. Эскерте кетсек, Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратууну караган депутаттык комиссия Пархати форумду Атамбаевден 54 миллион сомго сатып алганы тастыкталганын айтып чыккан. Мындан тышкары Субихи Пархатинин аты чаткалдагы сурма казган Хуасин компаниясы боюнча да ачылган кылмыш ишинде аталат. Момбеков: митингчилердин талаптарын мен толугу менен колдойм. Кечээ Бишкекте Ала Тоо аянтында реакция жарандык акциясы өтүп, анда акциячылар Райым камалсын, уурулардын орду түрмөдө, реакция, реалдуу реформалар жүргүзүлсүн деген талаптарды коюшту. Нааразычылыкка чыккандар бул талаптар аткарылышын бийликтен талап кылышып, бул аракеттерге реакция болбосо нааразычылык акциясы уланаарын билдиришкен. Митингчилердин талаптарын мен толугу менен колдойм. Анткени негиздүү талаптар, мыйзамдуу талаптар, элдик талаптар. Алар коррупция боюнча солгундап бараткан күрөштү этегине чыгарышы үчүн эң негизги талаптардын бирин койду. Бийлик буга реакция кылышы керек. Кечеги өкмөттүн реакциясы бул реакция эмес. Мен аны көз боемочулук катары кабыл алам. Анткени кылмыш иши козголду, иликтөөлөр башталды деп. Ал иштерди бул жаштардын митингине чейин эле баштаса болбок. Жаштарды чыгарбай эле, жаштарды айттырбай эле, ошол иликтөө чыккандан кийин өкмөт өз алдынча эле маалымат таратып койсо мынчалыкка жетмек эмес. Анан мени негизги кубандырганы биздин жаштардын ойгонуп, ойлонуп баштаганы. Мамлекеттен өздөрүнүн эртеңки келечегине кайдыгер эмес карап, бийлик менен элдин ортосуна чоң күч жаратып, негизги талаптарды койду. Мен буга чейин эч ким уюштурбаган жаштардын арасында маданияттуу митингди көргөн эмесмин. 1 сааттын ичинде өздөрү тарап кетишти. Менде бир пикир болуп жатат. Айтып жатышпайбы? Жаштар митинг аркылуу эскертүү беришти деп. Бул туура эмес. Алар эскертүү берген жок. Алар сары карточка көрсөтүштү. Сары карта бул жаза. Футболдо эрежени бузган оюнчуга одоно бузса сары карточка берет. Экинчи жолу дагы кайталанса оюндан чыгарат. Ал эми биздин митингчилер биз силерге жаза бердик. Мындайча айтканда биз силерди жоопко тарттык. Экинчисинде бизге реакция кылбасаңар кубалап чыгабыз, кызыл карта беребиз дегендей талаптарды коюшту. Митингчилер өкмөт тараптан чыкканды талап кылган жок. Алар бийликке суроону узатты да талапты койду. Эгер алар чыккан күндө деле жолду жооп болмок эмес. Биз карайбыз, анан иликтейбиз демек болчу, деди Момбеков. Кыргызстандын футбол курама командасынын баасы өсүп рекорд койду. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын баасы соңку 3 оюндан кийин өсүп рекорд койду. Мындай жыйынтыкка беделдүү делген германиялык Трансфермаркет басылмасынын маалыматынан улам келүүгө болот.
9 ноябрда кыргызстандыктар Ташкентте өткөн жолдоштук мелдеште Өзбекстандын командасы менен беттешип 3-1 упай эсебинде утулуп калган. Андан кийин Бишкекте дүйнө чемпионатынын тандоо турунун алкагында 2 оюн өткөрүп, Японияга 0-2 эсебинде жеңилсе, Тажикстан менен 1-1 эсебинде тең чыккан. Мелдештерге чейин Кыргызстандын курама командасынын наркы 2 миллион 525 миң еврого бааланып, тизмеге 12 спортчу кирген. Бул рекордтук көрсөткүч болуп турган. Учурда улуттук команданын наркы 2 миллион 650 миң еврого чейин өсүп, ага 13 футболчу кирди. Тизмеге ким кошулганы жана баа кантип жогорулаганы жазылган эмес. Трансфердик баа: Валерий Кечин 1,5 миллион евро, Гүлжигит Алыкулов 200 миң евро, Павел Матяш 150 миң евро, Азамат Байматов менен Ахледин Исраилов 125 миң евродон, Виталий Люкас менен Фархат Мусабеков 100 миң евродон, Тамирлан Козубаев менен Миролимжан Ахмедов 75 миң евродон, Эдгар Бернхард, Алимардан Шукуров, Акрам Умаров жана Бахтияр Дүйшөбеков 50 миң евродон. Ушул жылдын январь айындагы Азия кубогунун алдында Кыргыз Республикасынын командасы 2 миллион 75 миң еврого бааланган. Андан кийин наркы жогорулай баштаган.